1000 койду бакканча 100 кой бак. Канча баш кой болуп калды Арашан? 50.000 башка чукулдап калды. 12 килограммга чейин туулуп атат. Келинчегимге да айтат, сен балдарыңа мынча витамин бербейсиң, ушу козуларга бергендей деген. Буга да өзүнчө бир сүйүү сезим керек экен. $1000 турган Арашан койлордун өзүңүз союп жеп көрдүңүзбү? Кудай сөбөк келип калат, жора жолдоштор келип калат. Мисалы менин 7 айлык козум 35 килограмм таза эт берген да. Бул баа кайдан келип чыккан? Кайсы кырыс ойлоп коюп туруп койлорубузду долларлап сатабыз деп да. Жүнү алтынбы, же эти алтынбы, клиент өзү баа сунуштайт да. 300.000, 400.000 чейин мен өз көзүм менен көрүп. Ошол акчаны канча жылда актап бүтөт? Бир төлү менен эле өзүн 2 эсе 3 эсе актап койду. Америкага чейин бизден уруктарыбызды сурап атат да, сатып алабыз депчи. Ушул жагын мамлекеттер бир аз карап эметип койсо болмок да. Бренд деп анс деле уже бренд болуп калды, чын айткандачы. Эт кымбаттаганына, арзандаганга биздин эч кандай тиешесибиз жок. Канча кишинин эмгеги кеткен, мына 51 жылдык эмгеги кеткен да. Бул порода түзүш деген бир кишинин өмүрү кетет экен да. Нааразы болосуң биздин элибизге, журтубузга. Биз баягы койчулар негизи өзү жоош экенбиз да, койго окшопчу. Саламатсыздарбы? Сиздер Кабар подкастты көрүп жатасыздар. Аты жөнүм Элизат Эркинтур. Бүгүн бизде конокто Кыргыз кой багуучулар коомдук бирикмесинин төрагасы Мирлан Сатыбеков. Саламатсызбы? Бүгүн биз учурда популярдуу болуп жаткан Арашан койлору деги эле асыл тукум мал тууралуу сүйлөшөлү дедик. Кош келипсиз. Анан алгачкы суроо мындай болсун да, сиз эмне болуп бул Арашан койлоруна кызыгып калдыңыз? Ага чейин башка мал менен алектенчисиз да, башка малды бакчысыз да? Ооба. Негизи баягы бала кезден баштап малга жакынбыз, айылда өскөн балдарданбыз. Уйда бактык, жылкы да бактык, кой да бактык дегендей. Кадимкидей эле жанагы. Кадимкидей эле жөнөкөй эле баягы сиз айтып аткан уйлар, койлор дегендей анан багып аткан кезде деле бала кезде баягы ушул бир асыл тукум баягы сандан сапатка өтсөк жакшы болот эле деп ошол кезден бери баягы ойлонуп жүргөн бир эмелерибиз бар болчу. Кийин мына Кудайдын бир буйругу менен ушул асыл тукум койлорун багып, ушуга баягы себепкер болуп, биз дагы жаңы биздин бүгүнкү күнү Арашан асыл тукум койлорун баягы каттоого саңыбыз бар деп айтсак болот да. Жөнөкөй койлорду баягы биз эт багытына эле бакчыбыз да. Койлорду деле, жылкыларды, уйларды деле баягы уйларды сүт багытына жана эт багытына бакчыбыз. Асыл тукум деген баягы бул уже кандай десем бир башка баа менен бааланат, башкача сезим менен багасың дегендей буларды уже бөпөлөп, убагында кайсы витаминдерди бериш керек, ошонун баарын ойлонуп, рацион түзүп, ошого такыр эле башкача мамиле да. Анан аягына келгенде баягы кирешеси 3 эсе, 5 эсе, 10 эсе көбүрөөк жөнөкөй баягы этке баккан малга караганда. Ошол себептен бүгүнкү күнү баягы айыл чарба министрлик жагынан дагы ушул жумуштар алынып келатат, баягы сандан сапатка өткүлө деген ошонубуз да. Ошон үчүн асыл тукум багып баягы 1000 койду бакканча 100 кой бак, бирок киреше ошондой эле болсо, мисалы 1000 койду багыш үчүн канча жем чөп кетет, канча эмгек кетет туурабы? 100 койду баккан оңоюраак да. Жеми да азыраак, чөбү да азыраак, бакканың да оңоюраак да 1000 койго салыштырмалуучу. Кирешеси ошо 1000 койдун кирешесинде эле болуп калат да. Сиздин мисалыңызда түшүндүрүп берсеңиз да, мисалы үчүн сиз ушу Арашан коюна өткөнгө чейин канча коюңуз бар эле, андагы убаракерчилик, анан ушуга өткөндөн кийин кантип жыргап калдыңыз, кандай пайда көрүп жатасыз? Ошол кезде баягы 40-50 баштай азыркы жөнөкөй койлорубуз бар болчу. Козуларын алып барып ал кезде баягы чоң кой 5000 сом турчу да. Козулар вообще 1-2 миң эле. Алып барып эле баягы бир аз тыйын тыпыр керек болгондо кыргыз деген койдон баштайт экен. Уйларыбыз деле бар болчу, жылкыларыбыз деле бар болчу. Анан кичине тыйын керек болгондо койду жүктөп алып эле базарга алып барып эле сата берчүбүз да, эт багытында эле. Анан ошол кезде эле чын айтканда ушул уйгур калкына, дуңандар калкына чоң ыраазычылык баягы Союз учурунда сиз деле билип калдыңыз, көрүп калдыңыз болуш керек. Биз баягы жүн багытындагы койлорго өтүп кеткенбиз да. Биздин кыргыз куйруктуу койлор
жок деле болуп калган да, мындайча айтканда. Баягы колхоз совхоздордун убагында жалаң уян жүндүү койлор багып, баягы жүн баалуу болгон үчүн чын айтканда ушул эки калк ошол кезде сактап калган экен да. Баягы өз үйлөрүндө көптөн эмес, бир 10-20 багышып, ошолор баягы калып калган. Ошондон баштап баягы булар сактап келатып ушу койруктуу койлорду. Анан кийин биздин мынау 70-жылдары Мис деген кантта билесиз го? Ошол жерде Зубков деген ал кезде ошо 70-жылдары директор болчу экен. Гисар койлорду ошо алып келдирген экен Тажикстандан. Ушу биздин койруктуу койлор менен аргындаштырып атып, бүгүнкү күнү мына ушу арашан койлорубуз чыккан экен да. Ушул кичинекей баягы чарбалардан башталган нерсе, бирок колдон колго, атадан балага, баладан баласына өтүп атып, ушу биздин арашан койлорубуз ошол кезде эле башталган экен, селекция жолу да, ушундай деп айтсак болот да. Эмнеге ошондо 70-жылдары эле аргындаштырылып пайда болсо, азыр кийинки акыркы 10 жылдабы популярдуу боло баштады да? Себептен баягы ал деңгээлде мына ошол биз 2021-жылы 15-апрелде баса мына быйыл 5 жыл болот экен. 15-апрелде 5 жыл болот экен да, катталганда. Арашан кой породасыбы? Ооба. Өзүнчө биринчи юбилей деп айтсак болот экен. Биз баягы ошол 2018-жылы Казакстанда, Чимкентте бизге окшогон жекече фермерлер бизди ушундай көргөзмө өткөрөбүз деп чакырган экен. Анан биз ойлонуп барып качып келелик деп, баягы ал кезде ошол койлорду Гисар деп эле жүрчүбүз. Бирок ошол кезде деле мен баягы кой жайып жүрүп отуруп ойлочумун да, бала кезде эле ушу Гисар койлорду алып келип биздин койлор менен аргындаштырып койсо, кантип эле кайра Гисар болуп калсын депчи. Анан баягы ошого күмөн болуп жүрүп, тияка 18-жылы баягы аларда Тажикстандан атайын ушул кандай десем, бир атактуу кишилердин балдарын чакырышыптыр. Ошолор келип көргөзмөгө катышып, жюри болуп берсин депчи. Алар келип ошол жерден өздөрү бул Гисар эмес деп бөлүп баштаган экен. Биз баягы кыргыздар алып барып алып, баягы биздин койлорубузду көрүп, алар сразу айтты Гисар эмес депчи. Буга чейин өзгөчөлөнөт, айырмаланат да Гисардан. Ооба, айырмасы абдан чоң. Баягы биздин койлорубуз чоңураак болуп, сырткы келбети башкача болуп, ошол себептен баягы айырмасы бар болгон үчүн булар да баягы көрүп ошону айтканда, булар Гисар эмес деп. Ошол 18-жылы биздин алып барган малыбыз алдыңкы 1-чи, 2-чи, 3-чү ордундардын баарын алып кетишти да. Ошол күндөн баштап баягы мага уже ага чейин деле баягы ойлонуп жүргөм, бирок ошол күнү мага өзгөчө бир ой пайда келип, ушундай койлорду кармаган кишилер деле тааныйбыз, бир жерге бир чогулуп, отуруп айтып, жаңы тем более могу мына Тажикстандан келген адистери ушинтип айтып аткандан кийин бизге бир мүмкүнчүлүк деп ойлодум да. Ушу Кыргызстандын атынан, кыргыз элинен, кыргыз жеринен бир жаңы асыл тукум порода катталып калса жакшы болот эле деп. Ошол күндөн баштап чуркап атып, мына коом түздүк. Коомдун аркасынан мына арашан патенттедиңер да ошондо. Кыргызстанда кыргыздарга таандык бул асыл тукум, Ооба, кыргыз элине, кыргыз жерине таандык улуттук асыл тукум арашан койлор деп айтсак болот да. Бул кыргыздын сыймыгы деп дагы айтсак болот. Себеп дегенде мына бүгүнкү күнү интернетке кирип Википедиядан эле самый большой баран в мире деп кирсеңер, Гисар болуп чыгат да. Ал баягы эски неме менен калып калган. Бүгүнкү күнү биз бүт жагынан, салмак жагынан, бой жагынан, экстерьер жагынан баарынан биздин арашан койлорубуз Гисар койлорду басып кетти деп ачык айта алса болот. Эми ушул мына жылда көргөзмөлөрдү өткөрүп атабыз, жылдан жылга жакшы жетишкендиктер болуп атат. Жылдан жылга мына былтыркы көргөзмө менен мисалы быйылкы көргөзмөнү салыштырсак, түрү салмак боюнча дагы, бой жагынан да бүт жагынан плюс болуп келатабыз да. Бул эмне деп айтылат? Бул деген баягы бүгүнкү фермерлер туура селекция жолун алып баратканын эмеси результаты десек болот да.
Азыр Кыргызстанда канча баш кой болуп калды арашан? Бүгүнкү күнү 50.000 башка чукулдап калды. Көбөйүптүр Биз баягы ошол кезден бери баягы коом түзүп, ушуларды каттап, ушунча баягы эмгек кылып келатабыз. Бантировка деп коет. Баягы койдун бүт параметрлерин баарын өлчөп, таразага коюп, ошо классностун берет. Атайын кирнийиштен окуган эмелерибиз бар, адистерибиз сертификатын алып, ошо окуп, ошо жагын азыр ушу менен ошо иштешет да. Ал койдун ар бир ошо арашан асыл тукумундагы экенин тастыктаган документи болуш керек да, ар бир козунун койдун. Сөзсүз түрдө. Аны ким берет? Биз азыр меморандумдун негизинде Айыл чарба министрлик жактан животноводство деген управлениясы бар. Анын кирнийиш, анан биздин коом баягы меморандумдун негизинде ушу бантировканы биздин коом алып барат. Баягы мурун Союз кезинде баягы кулагына бирка деп койчубуз, койлчу. Бүгүнкү баягы заманбап технологиялар боюнча чиптерди коюп атабыз. Ошондой прем карточка жазып берип атабыз да, асыл тукумдуулук деген. Ошо прем карточканы биздин кирнийиш менен чогуу биргеликте ошону разработка кылып туруп, бүгүнкү күнү мына фермерлерге бантировкадан өткөрүп малдарына берип атабыз. Бизде өзүбүздүн базабыз бар, ошого каттап ар бир кой, козу, кочкор баары кирет да. Мисалы бүгүнкү күнү кайсы региондо канча катталды бар, ошол базада бар да. Ошол база мына Минсельхоздо анан кирнийиште бар да. Жогоруда деле учкай токтолдуңуз, бирок дагы суроо бергим келип атат да. Жөнөкөй кой менен ошо арашан коюн багуудагы өзгөчөлүктөр да. Мисалы үчүн жем чөптү көбүрөөк жейби же азыраак жейби, көбүрөөк багууну, камкорду талап кылабы, назик келеби дегендей да. Анткени мунун баасы ушундай суроолор жаратат экен да. Ооба. Эми мал менен алектенген киши билет болуш керек. Кой болобу, жылкы болобу, үй болобу, баягы асыл тукум болсо бир аз назигирээк келет да. Ошол себептен буларды төл учурунда жакшылап карап коюш керек. Козулар да чоңураак болуп түшөт. Мисалы биздин козулар 4 киладан баштап 12 килограммга чейин туулуп атат да. Өзүңүз эле элестетиңиз, мисалы адам баласы 3 килограмм стандарт вес менен түшсө, койлор 12 килограммга чейин туулуп атса, анан ошол кезде баягы сакмал малда жакшылап карап, төл учурунда ошо жакшы көңүл буруп, анан баягы жаңы туулган козуларда назигирээк келет. Кичине баягы жаңы туулганда жөнөкөй койлорду карасаңыз, козулар баягы тың болот да, туулар менен эле 1 сааттын ичинде өздөрү эмип кетет. Буларга бир аз жардам берип, баягы шыйрактары узунураак болуп келет. Өздөрү да салмактуу болгон үчүн баягы тез тура албайт. Ошо турган учурунда баягы кара ууз деп коет, биринчи эмеси. Ошону баягы эме болбаса, өз убагында кийин уже алсыздай баштайт да. Ошондой учурларда баягы жакшылап карап, жакшылап көңүл буруп коюш керек да. Бул деле эгизден тууйбу? Менин койлорум баягы эгизден да тууган, 3төн 4төн тууган дагы койлорум бар болчу да. Баягы бунун баары мен ойлойм баягы багуудан болуш керек. Себептен де жакшылап карап, жакшылап баксаң, биздин койлорубуз бир жылда 2 жолу төлөп алып келсе болот да. Ошол себептен баягы бунун баары рациондон, сенин кылган мамилеңден баягы бүгүнкү күнү сиз айткандай мына элдин баары оозунда жүрөбүз, арашан кымбат тиги бу деп, бул эмне себептен мынчалык кымбат деген баягы мага да канча киши суроо беришет. Анан мен ошон үчүн фермерлер баягы кымбат, баалуу нерсе болгондон кийин буну бепастеп багып, карап учурунда айтып атпайм, баягы баладай мен келинчегимге да айтат, сен балдарыңа мынча витамин бербейсиң, ушу козуларга бергендей дегендей да. Ошон үчүн баягы карап, учурунда баарын кылышыбыз керек да. Жеген ичкен жагынан жөнөкөй койлорго караганда бир аз көбүрөөк, бирок ошол эле учурда актап атпайбы ушунун баарынчы. Актаган боюнча бул сиз үчүн бизнеспи? Чын айтканда башынан баштап, азыркы учурда
биздин арашан койлорубузду багабыз, алектенебиз деген баягы жаштар да кирип атат, баягы чоң бизнесмендер да келип ушундай кой багат элек деп баягы кээдин ар бир кишинин өзүнүн түшүнүгү бар экен. Бирөө бизнес катары була алат, бирөө башкача деп сезет. Мисалы мен бул нерсени мен бала кезден баштап эле баягы уй, кой, жылкыга негизи эле жаныбарга жакын болчумун. Ошон үчүн баягы буга да өзүнчө бир сүйүү сезим керек экен, кызыгуу керек да, кызыгуу. Анан жана ушул нерсени баягы любой эле нерсени мен ойлойм кызыгуу, анан жакшы көрүү сезими менен жасасаң, ошонун бир негизги үзүрүн, пайдасын көрсөң болот да. Кадимкидей рахаттануу сезим пайда болот да. Анан ошол сезим адам баласын ушунчалык күчөтөт экен. Мен эл журт мага пайдам тийип атат, ушул нерсени баягы тыштабайын, ушул нерсени баягы күчөтөйүн, мындан да жакшы деңгээлге чыгарып өзгөртөйүн деген баягы сезим пайда болуп, ошол күйүү менен кете берет экенсиң да. Ошо папестеп багып анан жана антип $1000 турган арашан койлордун өзүңүз союп жеп көрдүңүзбү? Ооба. Мындай да селекция жолунда баягы менде мисалы 5 бала бар. 5 тең бирдей эмес, туурабы? Бирөөсү сулуураак, бирөөсү анча эмес дегендей, бирөөсү бойлуураак, бирөөсү жапсыраак дегендей, бирөөсү тентек, бирөөсү жоош. Бир эле ата, бир эле энеден чыккан, бирок 5 балам тең, 5 тең башкача да. Ошондой эле жаныбарлар деле. Вроде атасы деле бир, энеси деле бир, бирок Алла Тааланын ушундай бир эмеси бар экен. Мисалы 10 койдон 5-өсү элита чыкса, калган 5-өсү 1-класс, 2-класс арасынан брактар деле чыгып калат да. Ал кандай брак дегени? Баягы ошо бантировка дегенибиз ошол да. Келет, боюн өлчөйт, экстерьер жагын карайт, таразага коет, бүт узун туура, бүт параметрлерин баарын ченешет дагы, анан ошого параметрлердин негизинде анан кийин классность коюлат да. Мисалы эң жогорку класс бул элита деген. Андан кийин 1-класс, 2-класс, анан брак деп. Брак деле биздин арашан койлордун эсебине кирет. Бирок баягы эртеңки күнү ушул бракты мен кочкор катары колдонсом болобу деген маселе да. Себептен брак дегенде анын бир жери баягы же боюнан келбей калган, же салмагы азыраак болуп, ошол себептен баягы бракка түшүп калган да. Ушундай нерселерди мисалы мен баягы башкаларды айта албайм. Баягы куйруу чоңураак болуп, анын баары баягы эми сизге азыр айтып берсем деле түшүнбөйсүз. Баягы разрез деп коет, форма курдика деп коет. Ошонун баарын баягы бир жери келишпей калса, азыркы бүгүнкү күнү биз фермерлер дагы рыноктун талабын билебиз да. Мисалы казактар куйругу белинде болуш керек деп баягы түшүп калган куйруктарды тизесине илгери биз баягы бала кезде басып жүргөндө гисар койлорду жетчүбүз. Баягы куйруктары чоң. Кээ бирлерге баягы чыгырык да байлап койгон. Баягы гисар кою дагы өзү 3 типке бөлүнөт да. Мясной, сальный и мясосальный депчи. Баягы сальный дегени ошол жана чоң куйруктар экен да. Мясосальный деген орточо куйруктар, анан сальный, мясной дегендери баягы азыркы типи калып калган. Баягы жайытка куйругу канчалык чаканыраак болсо жакшыраак жүрө алат экен да. Ошол себептен булар дагы жылдан жылга ошолорду кылдап, куйруктары кичирэктерин карап, ошо жайытка өздөрү жүргөндөй болгондой ошол эмеге алып келишкен да. Биз дагы азыр рыноктун талабына, мисалы азыр сиз айткандай мен үчүн жөнөкөй эле кой дегендей, биз үчүн жөнөкөй эмес. Биз баягы өңүнөн баштап, өңү түсүнөн баштап, баягы түрү салмагына чейин абдан чоң маани. Ар бир стандартка жооп бериши керек, ошонун баары. Ооба, ошонун баары. Баягы кымбат десе эле баягы арашанын кочкорлорунун баары ушунчалык кымбат экен деген эме эмес да, стереотип болуп калган да. Бизде деле арзаныраактары бар, кымбаттары бар, орточо баалары бар. Демек ошо элиталарына тийбейсиздер, брактарын союп жейсиздерби? Ошол брактарды баягы союп, ушундай кудай сөбөк келип калат, жора жолдоштор келип калат, ошолорго бересиң, алар баягы таң калат да. Мисалы 7 айлык козу десең, баягы жилиги чоң, тарелкага батпайт да, чын айтканда. Ошо брактары канча килограмм салмак эт берет? Мисалы мен 7 айлык козум 35 килограмм таза эт берген да. Анан ушундай
кийин мага да көп суроо бергенде макул азыр асыл тукумда сатып атасыңар, кымбат болуп атат, кийин баягы элдин баары алып уже баалар түшө баштаса эмне кыласыңар депчи. Ошондо мен айтам да эми жөнөкөй койго караганда, мисалы жөнөкөй кой азыр 20-25 килограмм эт берет туурабы, тушасы. Биздин койлорубуз ургаачы коюбуз мисалы 50-60 килограмм таза эт коюп берет да. Ошол мезгилде деле мисалы 3 эсе эт жагынан көбүрөөк болуп атпайбы? Эт багытында деле жөн эле сой алып туруп сатсаң деле жөнөкөй койго караганда 3 эсе көп киреше болуп атпайбы? Ошондо деле айтып атпаймынбы? Такыр эле болбой калды, эт багытына багып калдык деген күндө дагы жөнөкөй койлорго караганда 3 эсе эт жагынан да кирешеси бар депчи. Баягы арашанда өң жагынан эч кандай чектөө жок. Ал ар кандай өңдө да? Ооба, карасы. Мен көргөн эле жана кызгылт өң да. Мен айтып атпаймынбы, ушул бизде 3 область абдан көп ошо кызыл өңдө. Бул Чүйдө, Таласта, Көлдө да. Көбүнчө ушу кызыл деп анан баягы элде дагы ушундай бир ой пайда болуптур. Кызыл болсо эле кызыл койдун баары эле арашан депчи. Мисалы азыр базарга барсаң, кызыл кой кармаган баары эле арашан деп сатат. Бирок документиң барбы деп сураса, эч кимде жок да. Ооз эки арашан деп коюшат. Түшүнүк элде ушундай калган да. Антпесе болбосо агы дагы карасы да бар, Агы да, карасы да, көгү дагы баягы өң жактан чектөө жок. Параметрлер келишсе, ошонун баары арашан. Ошонун негизинде баягы биз чип коюп плем карточканы беребиз да. Эми баягы баарынын кызыктырып аткан суроо келели, баасы. Бул баа кайдан келип чыккан? Мисалы үчүн жакында эле бир маалымат чыкты, ошо арашан кочкорун коңшу Казакстандан келген туугандар $1 миллион алып кетти, жарымын накталай берди, жарымын унанысын ачкычын берди депчи. $1 миллион чейин бааланып атат да ошондо. Эми чын айтканда баягы өзүм өз көзүм менен көрсөм айтмакмын, мен көрдүм, iyi болду мындай деп. Көрө албагандай бай айта албайм. Себептен ал кезде жок болчумун, алар соода кылып атканда. Бирок баягы интернет жүзүндө чыкты ушул баа. Негизи эле чын айтканда кымбат эле болуп атат да. Мисалы долларлап сатабыз деп кайсы кыргыз ойлоп коюптур, койлорубузду долларлап сатабыз деп да. Мен ушул нерсени баягы арашан асыл тукум койлорун кылабыз деген учурда бизде мындай ой жок болчу. Ушунчалык кымбат болот, кийин ушундай болот деп баягы мен айтып атпаймынбы, ушул кыргыз элинин, кыргыз жеринин бир Гисарга атаандашкан бир пародабыз чыгып калса деген ой мен каттаганбыз да, чын айтканда. Анан баягы бул да бир рыноктун талабы экен. Баягы Гисар койду ашкандан кийин эл да ошону көрүп, ошону баалап, ушу баалар ошол азыркы мезгилге жетти да, ушундай деп айтсак болот. Анан эми мага да айтып атпаймынбы, көп суроолор келет. Эмне себептен мынчалык кымбат? Бул эмне жүнү алтынбы, же эт алтынбы? Мен түшүндүрөм да, эми эч кандай алтын жагы жок. Бирок мисалы ошол эле Америкада, Францияда, башка өлкөлөрдү карап көрсөк, булар баягы асыл тукумдуулукка аябай чоң маани беришет да. Ошол эле Ахалтыкин жылкыларын алып коелу, кандай сулуу болуп келишет, кандай акчаларга сатышат, аукционго коюп $1 миллион бер жагып деле калат. Баягы ат чабышка салынган жылкыларыбыз, ошолор баягы кандай чоң баада. Биз өзүбүз кыргыздар ошол жака барып, соодалашып, ушул жака алып келип атабыз ал жылкылардычы. Бул биздин өлкөбүздөн өзүбүздүн улуттук асыл тукум койлорубуз болуп чыгып атат. Биздин элибиз ушуну көрүп, баягы сыймыктанышыбыз керек да. Бүгүн Кыргызстанда мисалы биз жаңы ушуну баштап атканда базарда баягы 100 000 сомдон биздин койлорубуз сатылып атканда таластык фермерлер айткан, Мирлан, бүгүнкү күнү биздин эле мал базарыбыздан 100 000 сомдон 2 кой сатылды. Бул эмне деген жетиштик? Койлорубуз деле ошол кезде жылкы 100 000ден болчу да, байланган жылкы. Анан абдан сүйүнүп, берки койлор 5-10 000 болчу да анда. Ошол кезде бир 10-15 000 тегерегинде болчу. Ал койлор ошол кезде биздикилер ошо 100 000ден ошол кезде сатылып баштаганда жылкынын баасы менен аябай сүйүнүп ошондо мага айтып беришкен да.
Бүгүнкү күнү мына доорлор алып сатып атабыз. Чындап айтканда канча жылдык фермерлердин эмгеги мына бүгүнкү күнү акталып баштады да. Себептен бул баага ушунча жылдык селекция мээнети кетти деп салынат да. Ошону туура түшүнүш керек. Себептен асыл тукум жакшы экземплярлар чанда да. Сиз айтып аткандай мен дагы ошо $1 миллион деп баягы сатылган аябай таң калгам. Бирок бүгүнкү күнү баягы таң калыш эмес экен. Мен ойлойм бул не предел да биздин арашаңгачы. Ошол себептен баягы жакшы нерсе жакшы акча турат экен да. Мисалы эмне үчүн машина жагынан таң калбайбыз? Машиналар бар го. $1 миллион, $10 миллион турабы? Ошол эле төрттөн көлөк, ошол эле темирден жасалат. Бирок комфорт, анын ичи мындай, анын кожасы башкача тиги бу деп турабы? Өзүбүз баягы алдайбыз да, мындайча айткандачы. Бирок ага көнүп калганбыз да. Бул деген Майбах, бул деген мисалы Запорожец депчи. Аты эле чогуу стоит да. Анан бренд деген нерсеге турабы? Бул деле ошол сыяктуу да. Биз наоборот ушу кыргыз эли ушуну колдоп, бренд катары көрүп ушуну мисалы биздин өлкөбүздөн чыгып атат да. Патриоттук сезимиңизди ойготуп, силер мына журналист тараптардан биз деле мына көрүп атабыз, пожалуйста, керебиз десеңер канча короону көрсөткөнгө даярмын. Өзүңөр келип көрүп, ошондо айта аласыңар да. Действительно айырмасы бар экен, действительно салмактуу экен, исар койлорго караганда чоң экен деп силер да айтып каласыңар да. Ушул нерсени наоборот баарыбыз биригип өндүрсөк, өнүктүрсөк, башка элге да сунуштасак, мен оюмча чоң жетишкендиктер алдыда да. Мамлекет жагынан колдоо болсо мына бүгүнкү күнү экспорт маселесин мына чечип атабыз. Фермерлер эми киреше, эми пайда ушундай таап атса, границаларыбызды жаап койгонсу мен ойлойм туура эмес да, өтө туура. Ал маселеге деги кийинчерээк токтололу. Ошол баасын жакшылап түшүнүп алалы да. Ким коет бул бааны? Мисалы үчүн жеке сиздин катышуңузда эң көп суммага канчага бааланды эле, анан ал бааны ким аныктайт? Бул деген баягы жекече фермер болгондон кийин эч ким ээсинен башка ал баасын аныктай албайт да. Себеп дегенде төрөлгөндөн баштап, коозу кезинен баштап ошол мээнет кылган, ага чейин ошол ургачы койунан баштап кайсы кочкорду салам деп бир сыйра ойлонуп, башы катып, канча короо кыдырып, анан келип ошол койго ошондой кочкорду коюп, анан Кудайдын буйругу менен ушундай жакшы коозу түшүп калып, ошону бөпөстөп багып, оорутуп албайын, өлтүрүп албайын деп ушул деңгээлге жеткирет. Мисалы 1 жаш 10 ай же 2 жаш 3 жашка чейин анан Казакстандан, Өзбекстандан же болбосо биздин кыргыздарыбыздын арасынан баягы жакшы экземплярлар мен айтып атпайм, аз депчи. Анан баягы биз деле баягы кочкор салуу мезгилинде баягы издейбиз. Кадимкидей кыдырабыз, баягы көл, тяк таласка чейин барып кыдырып, жакшы ар бир өзүнүн коросуна жакшы кочкорду алып келип салып, жакшы коозуларды көрөйүн деген ниетте издейт. Анан ошол жерден бир коозуну көрүп калат, же кочкорду көрүп калат. Ушул кочкорду алып келсем мен койлорума кошулса, Кудай буйруп каны келишип калса, жакшы коозуларды алсам деген үмүттө, деген ниетте ушул нерсенин баарын кылат да. Мисалы алып келет, ошол кочкорду эле 2-3 ай иштейт, бери жагы эле да, эң аз дегенде. Так жылдап иштешет да. Анан тапкандан кийин алып келип койго кошот, дагы 5 ай күтөт ал кой тууганга чейинчи. Туугандан кийин мен айтып атпайм, күнү түнү баягы мына туйт деп атканда уктабайт. Ошол баягы коозуну аңдып, жакшылап бир тугузуп алайын, өлтүрүп албайын деп. Туулгандан кийин анан коозусун көрүп, ушунчалык баягы сүйүнүп, анан ошону баягы багып, өстүрүп, болгон витаминдерин баарын берип, жакшы бир деңгээлге жетирейин, ушуну жакшы бир акчага сатайын деген ушуга чейин алып келет да. Анан кийин клиент келет, клиент өзү баа сунуштайт да. Көрүп алып туруп эле, мисалы 1 жыл иштеп жүрөм мен, жакшы кочкор таппайм. Тегерек четтин баарын кыдырып таппай жүрүп, анан ушул кишинин коросуна барып көрүп, анан келип сурайсың канча десең,
сөзсүз түрдө ал фермер айтат, сатылбайт бул дейт да. Себеп дегенде ал да бир сыйра кыдырып, андай кочкорлорду таппай, аны өзүнүн коробусунан келип салыштырат да. Менин коозум татыктуу экен, жакшы экен деп, мен өзүм ушуну калтырайын деп. Анан сен уже баягы буга кызыгып калып, кээ бир фермерлер айтып атпайбы, Мирлан, мен баягы жакшы экземплярларды көрүп алып, үйгө келип анан уктабай чыгам депчи. Бир күн уктабайсың, эки күн уктабайсың, блин, сатпайын деп атат. Жок, мен баланча берип көрөйүнчү. Ошондо сатат болуш керек деп, анан бааны өздөрү баягы алып аткан киши өзү берип, кызыктырып, ошол деңгээлге алып келгенде анан кийин адам баласы баягы чыдабай сатып жиберет да. Аны алган киши дагы мына ушунча эмгек кылып атам, баягы оңой акча алган жери жок да. Ал акчаны да табыш керек. Ошол акчаны таап, ошол акчаны ушул кишиге берип, ошо коозуну же кочкорду алып келип үйүнө коюп, бул дальше бапестеп багыш керек. Мисалы коозу кезинде алса, кочкорлукка чейин жеткириш керек да. Момча калдым эле деп, ал дагы жакшы багат. Ошол койго кошулганга чейин баягы өстүрөт. Анан келип койлоруна кошот. Жакшы ниет менен баягы мындан да жакшы түшүп калсын коозулары, мен да ушул баага сатайын деген, ушул цепочка баягы бүгүнкү күнү кетип баратат да. Анан башка конуш мамлекеттерден келген Казакстан, Өзбекстан, Россия, мына Грузия, Молдовадан чейин бери келип атышат. Абдан кызыгуулар көп. Алар да таң калат, ушундай баалар менен сатылаттыр. Алар да кызыгуу сезим менен келип бизден соода кылып алып кетип атышат да. Сиз өзүңүз эң кымбатын канчага саттыңыз эле? Мен келинчегим айткандай баягы ушунча чуркап, ушунча эме кылып жүрөбүз, биз деле бир элге окшоп 100 000, 200 000ден сата элекпиз го депчи. Биз андай кымбат өзүм личный коромдон сата элекмин, 25-30 миңге чейин сатып көрдүк өзүбүздүн доллар менен. Мындай баягы 400 000, 300 000, 200 000де сата элекпиз да. Бирок эми өзүңүз канчага сатып алдыңыз эле эң биринчисин? Эң биринчи ой ал кезде андай баа жок болчу да. Анда арзан кезде. Анда ал кезде баягы коозулар 15 000 сом болчу, чоңойлор 25 000 сом болчу. Азыр андай баага табыш кыйын да коозусун. Андай баа жок азыр. Азыр такыр эле болбой калды деген коозу $500 башталат да. Жа брактары. Брактары анан баягы уже өтпөй калды, бул эми мейли $500 берем деген. Максимум ошо сиз катышкан эң жогорку бааланган канча болду эле? Сиз көргөн өз көзүңүз менен. 300 000, 400 000ге чейин мен өз көзүм менен көрүп, ошо бааланган сатып алган кочкорлор берген бааларды көрдүм да. Ошон үчүн баягы алдагандай болбойн, мен именно берип мына алам деген соодаларды көрүп, бирок баягы соода бышпай калган себептен ээси сатпай койгон ал баагачы. Ага да бербей койду эле $400 000. Ага да бербей койгон да. Ошон үчүн баягы көргөн нерсемди айтайын. Ал канча сурады эле же такыр сатпайм деп койду эле? Ал неге сатпайм деген, алам деген киши ошончо сунуштаган да. Жо, мен дагы суроо пайда болуп атат да, мисалы үчүн ошол $400 000 кочкорду эгер ээси сатса, алган киши ошол акчаны канча жылда актап бүтөт? Болгон нерсени айтайын, өзүмдүн башыман өткөн баягы алыска барбай эки жээним бар, Эмир, Жантай деген, алар да баягы жан кызыгып арашан багабыз деп, анан жездем чогуу жездемди да кызыктырып багабыз деп баштаган. Таластан барып ошол кезде $36 000 10 айлык коозу кезинде сатып алганбыз да. Ал кезде биз рекорд койгонбуз да, мындай баага алына элек болчу. Бул бир 4 жыл мурун го дейм. 4 жыл мурун $36 000 деген чоң акча. 36? Ошол кезде баягы сатыла элек баа болчу да. Ошол кезде ошо биздин Арашан айылында $35 000 жездем үй сатып алат да. Бир жарым жыл мурун эле. Анан барып 10 айлык коозуну $36 000 сатып алды деген, бул коозу даже мен сатып алган үйдөн кымбатыраак болуп атат деп атат да. Бул эми канча убакыт актайт, кандай кылып актайт деп коозуларын сатып баштадык. Баягы бир төлү менен эле өзүн 2 эсе 3 эсе актап койду деп айтсак болот да, коозулар менен элечи. Бир жылда эле? Бир жылда эле. Баягы $36 000 да? Ооба, себептен эле баягы ошол кезде бир 60-70 баштай бар болчу. Ушу жээндерим, койлору, алар баягы тууп баштады, коозулары
эң эле начары баягы $1000 болуп, эң эле кымбаты 15.000 болгон. 15.000ге мына өзүбүз алганбыз. Эң жакшысын мисалы мына $15.000 почти жарты акчасы да ошо кочкордун. Бир эле коозу, мына жарты акча. Бир жагында бир 50-60 коозусу дагы бар болчу. Арасынан баягы 5.000ге сатылганы бар болчу, 1000ге сатылганы бар болчу. Ошолордун баары баягы отуруп алып эсептесең бир төлү менен 2 эсе актап койду деп айтсак болот да. Ошол себептен баягы азыркы бүгүнкү күnkү фермерлер коркпой ушу жакшы кочкорлорго салым кылып, ошого адамга барып, ушу коозлардын аркасынан эле азыр пайдасын көрүп атышат да. Андан тышкары баягы коңшу мамлекеттерде эле башка мына Америка черибизден уруктарыбызды сурап атат да, сатып алабыз депчи. Ушул уруктандыруу жолундагы биз өлкөбүздө өнүктүрсөк жакшы болот эле да. Жанагы сатпайм деген фермер кочкорун ижарага берип да акча табат да. Ижарага берүү деген барбы? Жок, эми чын айтканда ижарага бергендер деле бар болчу, бирок мен бул нерсени лично мен өзүм колдобойм. Себеп дегенде берсең жөн эле бер да. Бун баягы шарият жагынан дагы туура келбейт да. Туура келбейт. Баягы харам жакка жатат да. Жылкыңды же букаңды же кочкоруңду берип анан качырып алганга деп бересиң да. Анан акысын сураган болбойт да. Андай эреже жок анда, силерде арашанчылар? Бизде көбүнчө андай эмес. Баягы Кудайга шүгүр, мен мына өзүм деле карасам ушу арашанчылардын арасында бир калп айтпайын жарымысы намазда, шариятта жүргөн кишилер мындай нерсени баягы колдонбойт. Анча-мынча арасында болгондор, бирок бүгүнкү күнү баягы кымбат анда сурап турганда беришеби же бербейби? Сурап турганда мисал берет, кээ бирлери баягы кошуп алайын деп өздөрүнчө сүйлөшсөт, 5-10 койго чейиби же кандай ишип, мен өзүм койлорумду алып келейин, кошуп алайын деп ошондой немелер болот да. Мен мисалы бирөөдөн тегинтип бир алып тиги бу деп бүгүнкү күнгө чейин баягы уга элекмин да. Анан могу уруктандыруу боюнча баягы бул баягы чоң плюстары бар да. Бүгүнкү күнү жакшы кочкорубуз бар, анын уругу жок болуп калыптыр өлгөндөн кийинчи. Ушул баягы глубокая заморозка деп коет. Азотто ошо уругун тоңдуруп койсок болот экен. Ал кылымдар менен тура берет да. Же болбосо мына бүгүнкү заманбап технологиялар менен баягы эмбрион деп коет. Сиздер уккандарсыз болуш керек. Түйүлдүктү аны дагы тоңдуруп коет экен. Ошону баягы бизге окшогон арашандардын койлордун чоңураак ушу жөнөкөй койлорго алып барып, ошол түйүлдүктү коюшса баягы как суррогатная мать биздин таза арашанды тууп берет экен да. Ошо Европа жактагы мамлекеттер көп азыр уругун эмес, ушу эмбриондорду сурап атышат да. Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө андай заманбап лабораторияларыбыз жок. Ушундай лабораторияларыбызды өнүктүрсөк, жасап, ветеринарный лабораторияларыбыз жок. Себептен азыркы бүгүнкү күнү баягы биздин аграрный академиядан бүтүп аткан балдарыбыз кандай эмне болуп кетет? Жылкы, уй, анан ит мышыкка, шаарга калып калгандар ит мышыктарды дарылайт экен. Сурайм, эмне себептен мындай койго мындай кичине басым кылбайсыңарбы десем, Мирлан аке, биз мына шаарда ветеринарный клиникада иштейм, ит мышыктарды алып келет, мага моундай жетет ушул дейт да. Булар менен ой дагы таза да мына мерде. Кээ бирлер баягы уй жылкыга кетип калат. Алар дагы ошолорду дарылап эле жүрүшөт. Анан койду биз баягы көнүп калганбыз да, ооруп калса эле, союп салчы аны. Мен баягы жаңы баштап аткан учурда кантип соесуң, бул кымбат кой, сойгонго болбойт, кел дарылап көрөлүк, ушуну бир айыктырып көрөлүк деп анан чакырып атып, азыр эми кичине өзүбүздүн фермерлерибиздин арасынан
ветеринарлар чыгып ошо жакында эле бир окуя болду го, ошо арашан коюу операциялык жол менен тууду да. ооба ошо кесарево кылып эгиз козусун чыгарышып мына козулардын да энесин да буюрса сактап калышты. Ошол себептен айтып атпаймынбы, мына бизде ошондой ветеринарный клиника жоктугунан биз Манас университетиндеги клиникага алып барып канча десе төлөп, мына ошол жака биздин фермерлер баягы дарылап, ушундай учурлар болуп калат. Мына мен да өзүм көрүп баягы элге күлкү болуп атат, эме болуп атат, бирок чындап айтканда мына эки козусу деле жакшылап карап чоңойтсо ал деле бир топ акча алып берет. Ошол себептен баягы жолуна да карабай, тияк биягына да эметпей алып келип, ушинтип дарылап, ушинтип баягы кесарево кылдырып кылып аткан баягы өзүнчө эмеси бар да. Анан бул баягы сыртынан оңой көрүнөт, бирок баягы мал баккан киши билет да, малдын да малдай азабы бар дегендей. Учурунда караш керек, учурунда баягы көңүл буруш керек. Учурунда баягы жемин, чөбүн убактысы менен бербесең алда болбойт. Ошон үчүн ооба, азыркы бийлик деле баягы сандан сапатка өткүлө деген талап коюп атпайбы? Анткени баягы расмий статистиканы карап көрсөк, Кыргызстанда азыр кой эчкилердин саны 6,5 миллиондон ашат экен да. Ал эми жайыт жерлерибиз кунарсыз болуп, деградация болуп баратат да. Жайыт жерлер жетишпей атат. Анан ошончо малдын туягын көбөйткөндөн көрө асыл тукумга өткүлө деп. Бирок экинчи маселе, асыл тукумга өтөлү десек баасы кымбат да. Ушундай шартта эмне кылыш керек? Мисалы үчүн Кыргызстандын баарын асыл тукумга өткөрүп койгонго мүмкүнчүлүк барбы? Негизи бар. Мисалы биз деле баягы отуруп азыр меринос койлорду баккан кишилер деле угуп атам. Бүгүнкү күнү баягы жүнү өтпөй турат мына. Эмне себептен баягы уже бакпай, эмне себептен азайып кетти? Азыр чан деле чарбалар бар, меринос койлорду баккандар кыркышат, жүнүн каяка өткөрөрүн билбей отурушат да. Анан баягы пайдасы болбогондуктан жүнүн өткөрө албай атса, анан фермер деле ойлоп калат экен да, мага бул нерсе керекпи депчи. Мен пайда эмес, наоборот, биякта канча эмгек, канча эмем кетип атат, бирок актабай атканда киши ошондо тыштай баштайт экен да. Ошол себептен баягы асайып эметип келатат. Дагы жакшы, ал баягы меринос болуп, ал дагы бир өзүнчө асыл тукум да. Бул просто багыты жүн багытында да. А бизде мына азыр алсак, сиз айткандай 6 миллиондун арасынан 5 миллиону жөнөкөй эле баягы эч кандай асылдуулугу жок, жөнөкөй эле этке багып аткан малыбыз да. Аларыбыз жылдан жылга баягы кичирейип баратат. Себептен мына койлорду жайытка жиберебиз. Арасында эркек козулар жүрөт. Алар өздөрү жетеле элек ал мезгилгечи, куут мезгилге. Бирок ошол учурда баягы жайлоодо жүргөндө качырып коюшат экен. Ошон үчүн баягы майдаланып келатат да. Жалаң эле жайлоолорубуз эмес деградация, малыбыз да ошондой болуп келет. Бул эмне себептен болуп атат? Бул биз тараптан, фермерлер тараптан көңүл бурбоо болуп атат да. Кош мамиле болгон себептен болуп атат. Ошон үчүн баягы жылдан жылга 20-25 килограмм берип аткан койлорубуз 10-15 килога түшүп атпайбы? Себептен баягы эч кандай биз көңүл бурбай мындай эле чыдап калатыбыз да. Мен нарынга барып ошондой нерселерди көп көрдүм да. Дос балам айтат, менде 5000 баш коюм бар. Үйүнө барсаң, же сарай жок, же чөбү жок. Аны каякта койлоруң десем, ой жайлоодо дейт. Кышкы жайлоодо кар, анан ай аякта кандай болот тиги бу десем, ой меники ошол жерде ошо тоодо жайдыргычтар жайлат, төлүм да ошол жакта. Анан кандай канча төлүм мезгилинде, сакман мезгилинде канча малчы аласың тиги бу десем, ой мен албайм бир эле малчы, өлгөн өлөт, өлбөгөнү жок. Мисалы 5000 баштан 3000 баш коз түшөт дейт да. Анан мен айтам, бул эмне пайда анда сага? Эмне азап? Мага дейт пайдасы, мен бүт чөп жем бербейм. Канчасы түшөт, козусу канчасы өлсө өлөт, айтыр күзүндө келет козулар. Канчасы болсо да сатып болду, мага баягы салым кылган жокмун деген сыяктуу да. А бирок ошол учурда эле малчысына төлөп атат да. Төлөп атат, анан канчасы эме билбейм.
менин оюмча бул баягы мындай эме менен болбойт да, жумуш алып барганчы. ооба, фермерлер өздөрүндө кызыгуу баягы аракет болуш керек, бирок мамлекет ошолорго кандай жардам көрсөтө алат да, баарын асыл тукумга өткөрүү? Жана антип 5000 кой бакканча 100 асыл тукум кой бакса пайдалуураак да. Ооба, ошол себептен баягы мамлекет өзү программаларын түзүш керек. Азыр мая айтып атпайбы, асыл тукумдуулук сиз айткандай баягы сандан сапатка өтүш керек деп. Эң биринчи мына биздин улуттук Арашан асыл тукум койлору болуп аткандан кийин, өздөрү каттап аткандан кийин ушул нерсеге мына бүгүнкү күнгө чейин баягы мамлекеттин эч кандай бир жардамы жок. Жекече фермерлердин күчү менен ушул деңгээлге жеткирдик да, чын айткандачы. Мамлекеттин колдоосу болгондо мындан да чоң жетишкендиктер болмок деп ойлойм да. Себептен көп нерсени биз учурунда баягы колдоно албай калдык. Ошол кезде эле баягы Айыл чарба министрлигине барып мен айтып, колдоо максатында ошол кезде жакшы бир колдоо болгондо, мен ойлойм бүгүнкү күнү башкача болот эле да. Азыр кандай, барбы колдоо? Кудай буйрса мына жаңы министрге кирип чыктык, колдойбуз, программаларды түзөбүз. Мына кечээ эле зам министрге кирип чыктык. Алдыга мына 5 жылдык программаларды жазгыла деп тапшырма берди. Арашан асыл тукум койлорубузду өнүктүргөнгө, жайылтууга, ушуга кандай мамлекет жактан жардам берелик, ушуну өнүктүрөлүк, 5 жылдын ичинде жыйынтыгын көрөлүк депчи. Азыр эми баягы жаңы министр болуп, жаңы замы да келип, ошого баягы жакшы ушу мамиле бурулуп жардам болсо, мен ойлойм мындан да жакшы өнүгүп, мындан дагы жогорку деңгээлде жыйынтык чыгат го деп. Баягы азык түлүк коопсуздугу боюнча маселе көтөрүлгөндө, ушу Арашан койлордо кайсы бир деңгээлде салым кошулат болуш керек да. Мисалы үчүн Кыргызстан агрардык өлкө, элибиз мал жанды деп айтканыбыз менен биз сүт, эт менен камсыз кылууда көйгөй бар да, өзүбүздү камсыз кылууда, Ооба. Карасак баарынын эле кою бар, уyu бар. Мындай түшүнүксүз жагдай түзүлүп калган да. Жок, бу жерде эми мындай да, ар бир жекече фермер азыр каякта киреши болсо, ошого көбүрөөк басым жасайт да. Мисалы, мен деле көрүп атам, мына бүгүнкү күнү уйдун сүтүн алып көргүлөчү. Мисалы 1 литр сүт алыш үчүн эмне гана кандай эмгек кетпейт да, фермердикичи. Канча жем берет, канча чөп берет, астын тазалайт, саайт аны 3 мал. Анан молоковоздар келет, жүктөп алып кетишет дагы. Ушул фабрикалар, заводдор баягы тетрапакетке кайнатып туруп сүттү куюп коет да, тигилерден 30 сомдон мисал алат. Магазинге кирсең, ошол эле кайнатылган сүт тетрапакетке коюп койгон 60 сом турат да. Ошондо бул фермер байкуш кара жумуштун баарын аткарган фермер, бирок пайдасы мындай эле. Ортодон жөн эле кайнатып туруп тетрапакетке коюп койгон заводдун директору момундай көрөт да пайдасынчы. Ушул жагын мамлекеттер бир аз карап эметип койсо болмок да. Себептен мына мен Молдовага барып келдим. Аякта ар кандай госпрограммалар бар экен. Мисалы, жаккан жери фермерлерди колдоо абдан чоң экен да. Асыл тукум кочкорду сатып алып башка мамлекеттен алып кирсең, страхованиядан баштап ошо кочкордон мисалы 1000 еврого сатып алып келдиң. Ошону мамлекет жактан страхование бар экен. Баягы өлүп калабы, ооруп калабы, эмне болуп калабы, страхование кылып койсоң, бирок ошол страховканын 50% дагы өкмөт төлөйт экен. Анан сага кийин кокус ал кочкоруң өлүп калса, ошол 1000 евроңду сага страховой компания кайрып берет да. То есть фермер бу жерде уже эчтеке уттурбайт. Андан тышкары ошол асыл тукум кочкорду алып келди, 1000 еврого деп жазып көрсөттү сатып алган баасын. Ошонун 50%-ын өкмөт төлөп берет сага, компенсация катары. Себептен сен асыл тукум башка мамлекеттен келип алып келип атасың. Ушул мамлекетте бул жолду баягы өндүрүп атасың деген сага жардам
€500 сага өкмөт кайрып берип атат да. Ошол эле сүт, ар бир литр сүтүнө мисалы эми сомго которсок мындай да айтса болот да, бизде бүгүнкү күнү 30 сом сүт фермер тапшырып аткан баасы. Ошого 5 сом мамлекет да кошуп берип атат да. Бул да баягы стимул, бул да кичине жардам мамлекет жактан. Анан фермер да деп ойлонуп ушул нерсени баягы дальше алып барат экен да. Казакстанда баягы дотациялар бар, бүт иштейт. Мисалы теплица курсаң, теплицага жаз келди болду. Үрөндөн баштап селитрасын, тигемелерин баарын, кормовой добавка эмелерин баарын бүт өкмөт алып берет экен да. Мына азыр алып кет, кийин күзүндө акчаң болгондо акчасын бересиң депчи. Ал деле жардамда турабы. Бизде ушул жагынан мисалы ошо колдоо болсо, биз деле мына өзүбүздүн улуттук асыл тукум болуп аткандай мен ойлойм, берге баягы мамлекетибиз да, элибиз да кошулуп ушуну өндүрсөк баягы чогуу, ошондо бир чоң жетишкендиктерге жетишебиз деп ойлойм да. Эми жанагы экспортко токтосок, эмне көйгөйшү? Бул чын айтканда чоң көйгөй болуп турат да. Себептен да баягы мына коңуш мамлекеттер Казакстан, Өзбекстан кызыгуу пайда болуп, баягы эң мен сыймыктанган нерсем баягы казакстандык фермерлер да бизди көргөзмөгө чакырат, Өзбекстан фермерлери да көргөзмөгө чакырат, биз да аларды чакырабыз. Бири-бирибизди баягы колдоо иретинде барып катышып келебиз да. Мамилебиз баягы 18-жылдан баштап жылуу болуп, ушу фермерлер менен бири-бирибиз менен чай ичип, бири-бирибиз менен баягы той аштарга да чакырып калдык да. Ошол нерсени баягы бала чакабыз да көрүп атат азыр. Негизи эле ушул алар тараптан мисалы азыр Өзбекстандан келип фермерлер биздин арашанга кызыгып, биздин арашандарыбызды сатып алып атат да. Алып кетейли десе границалары жабык. Мал экспорттоого тыйым салынгандай айтасызбы? Ошол азыр Кабминден токтом чыгып калбадыбы? Буга чейин жарым жыл турду запретте, азыр жакын арада дагы кайра запреттеп чыгарып салды. Бирок ошол кезде эле биз баягы ал кезде Төрөбаев Бакыт Эргешевич министр эле биз баягы токтомго жаңы токтом чыгат мына же продление же запрет алынат деп атканда биз баягы кокус продление болуп калбасын деп проектке жаздырганбыз, биздин арашан асыл тукумдан тышкары депчи. Себептен да баягы азыр сурасам, эмне себептен границаны ушу жабылып атат десем, баягы эт кымбаттап атат. Эт маселеси боюнча ошон үчүн жаап салдык дейт. Анан биздин асыл тукум жанагындай акчага сатылып атса, биздин эмне тиешеси бар этке деп атабыз да. Мисалы, эт кымбаттаганга, арзандаганга биздин эч кандай тиешесибиз жок. Себептен биз башка багытта сатып атабыз. Биз асыл тукум багытында сатып атабыз да. Алар да асыл тукум багытта алып атышат, ошон үчүн ушундай акчага алып атышат да. Алар Өзбекстан тараптан фермерлер айтып атат, бизге мисалы бүгүнкү күнү $150 контрабанда жолу менен, эч кимге баягы жашыруундай эмес, контрабанда жолу менен баягы чыгарып атышат. Бирок баягы 1-2 жолу кармалгандан кийин алар да коркуп калышты. Ошол себептен баягы ушул эле $150 алып бир башка бизге мыйзамдуу түрүндө бекитип берсе, ошол эле акчаны төлөйт элек. Зато биз да уверен. Бажет төлөмө катары. Ооба. Ошону эми мамлекетке да киреше болмок да. Турабы? Биз фермерлерге дагы мына жолубуз ачык болуп, асыл тукумду сатып, ошол себептен баягы мына Айчыба министрлиги, биздин коом биргеликте ушул экспортту азыр схемасын ойлоп туруп чыгарсак жакшы болот эле да. Негизги кардарлар ошо чет өлкөлөрдөбү? Аябай кымбат баалуу алып кете турган. Негизги кардарлар бизде деле баягы биздин рыногубуз өзү толо элек. Бирок 1-2 жылдын ичинде өзүңүз айткандай кичинекей толуп калат да. Анан рынок толгондон кийин баа түшүп баштайт. Ошол себептен баягы коңуш мамлекеттер, башка мамлекеттер баягы алып атканда ошол бааны кармап, бааны көтөрмөлөйт да. Өзбекстан эли мына 40 миллион калк да. Ошону мен айтып атам, 10% эле арашанчы болуп кетсинчи. Биз өзбек калкына эле бир жагы эле 10-15 жыл иштейбиз да. Казакстан мамлекети,
Россия кызыгып атат, Америка кызыгып атат, Молдова кызыгып атат, Грузия кызыгып атат. Ушулардын баары наоборот биз баягы Германияда мен уккам 4 жылда бир чоң европалык деңгээлде көргөзмө болот экен. 1 жума өтөт экен да ал. Аякта жалаң эле маал эмес, техникадан бери чыгарышат экен. Ушундай көргөзмөлөргө барып биз баягы мамлекет колдосо барып катышып, биздин арашан койлорубузду ошол жерге көрсөтүп, мен көзүм жетип турат. Мисалы алынкы орундарды алсак, Европадагылар да кызыгып бизден уже талап кылып баштайт да, биз да алат элек, бизге же урук тоңдуруп бергиле, же эмбрион бергиле, же козуларын өстүрүп бергиле деп турабы. Эми бул дагы фермерлерге ушундай бир жардам болот эле. Мамлекет жагынан ушундай көргөзмөлөргө катышып, мына Россияда Золотая осень деген көргөзмөлөр өтөт. Ушундай көргөзмөлөргө катышыбыз керек да, сөзсүз түрдө. Биз азыр коңшу өлкөдөн тышкарыда чыктыңыздарбы? Мисалы үчүн барбы кардарлар чет өлкөлөрдөн? Эме Европа, алыскы өлкөлөрдөн? Ооба, ошо мына быйыл 6-июнда 2026 жылы көлдө эл аралык деңгээлде көргөзмө өткөргөн жатабыз. Ошол жака мына Румыния, Болгария, Франция жактан ошо чакырган жатабыз. Жок, буга чейин болгон эмес беле? Буга чейин баягы Сатып алып кеткендер. Жок, сатып алып кеткендер жок болгон. Булар баягы бирин-сирин келип, биздин көргөзмөлөрдү көрүп, эми кызыгуу пайда болот да. Анан бирок ушул кызыгууларды баягы биз границаны жапкан сайын баягы өзүбүзгө тоскоолдук кылып атабыз да. Өзүбүз эле өзүбүзгө тоскоолдук кылып атабыз. Себептен бул асыл тукумду баягы мындайча айтканда, Айыл чарба министрликтен асыл тукумду өндүрүш керек, сандан сапатка өтүш керек деп туруп, биягын границасын жаап койгон бул өндүргөнгө дагы өскөнгө да жатпайт да. Баягы айтып атпайсызбы, ички рынокто асыл тукум бир күнү болбосо бир күнү арзандайт депчи. Ошол убакыт канча жылда келиши мүмкүн? Эми буну Кудай эле билет. Мисалы биз болжолдуу статистика анализ бар да. Биз азыр ошо внешний рынокто ачсак, анда бул кете берет да. Баасы өсө берет. Өсө берет. Эгер биз границаларыбызды жаап, өзүбүздүн ичибизде эле кайнай берсек, кыргыз эл өзү ас эле да. Бат эле, бул ашып кетсе мен айтып атпайм, 2-3 жылда уже кайра спадка кетебиз да. Чет мамлекетке сата албасак, конокторубуз келип көрүп кызыгып алабыз деп атса чыгара албасак, акыры өзүбүз алабыз да, анан бир күнү тактойт да бул. Эгер чет мамлекеттерге сатуу жолу ачылса, экспорт болсо, жылдан жылда мына Саудовский Аравиядан келген шейхтер бар. Келип кызыгып абдан иштейт элексиздер менен деп атса, биз мына алар менен иштеше албай атсак, биз өзүбүзгө болуп атпайбызбы мындайча айтканда. Ошол себептен баягы границаларды ачыш керек, экспортту кылыш керек. Башка мамлекеттер кызыгып аткандан кийин, алабыз деп аткандан кийин бериш керек. Сөзсүз түрдө пайдаланыш керек. Жана бренд катары дагы тааныш керек деп да айтып жатасыздар, э? Ооба, бренд деген бул баягы мына азыр Тажикстанга барып гисар деп айтсаңыз, аябай өзүнө баягы баласын айткандай, булар сыймыктуу кези менен керек болсо эстелиги бар гисар койлорунчу. Ошол ученыйлар айтканда, мисалы мына Тажикстанда эстелик бар гисардыкы. Бизде Өзбекстанда каракул койлорубуздун эстелиги турат. Силер ушундай деңгээлге жеткириптирсиңер арашанды, силерге да ошо эстелик коюш керек арашан койлорун деп айтканда, бренд деп анс деле уже бренд болуп калды чын айткандачы. Арашан дегенде эле баягы биздин эле кыргыз элибиз, ой ал кымбат да дейт да сразучу. Туурабы? Казактар, өзбектер да билет Арашан деген брендти. Мына Өзбекстанга көргөзмөлөргө барып катышып жүрөбүз. Арашан Кыргызстан деп желектерибизди көтөрөт. Ушунчалык сыймыктуу сезим келет экен. Мен ошол жакта мына Өзбекстанга барып, биздин өлкөбүздүн желеги көтөрүлүп, биздин койлорубуз ошол жака чыгып, ушундай баягы мактап өзбектер эметип атканда кубанып, ушундай сыйлуу конок болуп кетип атканыбызга аябай кубанычтабыз да. Анан дүйнө жүзүнө элестетиңиз, ушундай мына эртең Францияга барсаңыз, Болгарияга барсаңыз, баягы иштеп жүргөн учурда биздин руководствобуздагы Америкага барып, анан аяктыкы дагы Арашан, Кыргызстан, ушундай койлоруңар бар турбайбы деп сурап калганда аябай таң калганбыз дейт. Деп. Азыр мисалы Америкага барсаң, бизди көрүп алып,
же Кытай же Казак деп ойлойт да. Кыргызстан десең эч ким билбейт да биздин өлкөбүздү, чын айтканда. Биз деле баягы чет өлкөгө барып жүрөбүз, бирок кыргыз калкын, кыргыз элин, жерин эч ким баягы чоң мамлекеттер билбейт да. Бирок койлорубузду билет. Койлорубузду мына угуп, ошонун аркасынан мына Кыргызстан деп сүйлөп атканга эмне деген сыймык да. Эми ошону мен айтып атпайм, баягы эл арасында уже бренд болуп калган. Буну мамлекеттик деңгээлде брендке жеткирсек, мына Арашан ушундай кыргыздын сыймыгы, кыргыздын бренди деп мына чет өлкөлөргө экспортто ачып, ушундай чет өлкөдөгү көргөзмөлөргө жалаң эле ушундай коом фермерлердин күчү менен өтпөй, эртең алар дагы мисалы Өзбекстан өзүнүн айыл чарба министрлик деңгээлинде көргөзмөлөрдү өткөрсө, биздин айыл чарба министрликтерди чакырып ошол жерге барып катышып, алардын реестрине киргизип, баягы патентибиз эл аралык деңгээлде болгон патентти алсак, ошондо баягы чоң жетишкендиктер, башка мамлекеттерде ошону билип, ушуну мына таназалап, биздин Кыргызстан деп баягы любой эле нерсени бренд катары баягы ошол эле Nike, Adidas деп айтып атабыз, кандай бренд болуп калган. Эмнеге Арашан деп коюлган? Бул баягы коомдо биз эмне себептен кыргыз кой багуучулардын коомдук бирикмеси деп аталып калган, баягы ал кезде кой катталабы, катталбайбы, баягы күмөнбүз өзүбүз бир аракетибизди жасап көрөйлүк. Бирок баарыбыз ушу койчубуз да, мындайча айтып келгенде. Ушу биздин бирикмебиз болсун, ушундай бир топтолойлук, коом ачайлы. Ушу коом негизинде баягы 5000 баш кой керек экен да, жаңы асыл тукум породага. Ошол коомго фермерлердин баарын киргизип, 5000 баш чогултуп, анан мына уже катталат. Эми атын кандай деп коебуз дегенде, баягы талаш тартышта. Кыргызстанда 7 область бар, ар бир область өзүнүн сунуштарын айтат. Мындай чүйлүктөр Сары Өзөн деп чыкты, айтор көп талаш тартыштар болду. Группалардан такыр бир жыйынга келе албай, эмете албай, анан аягында баягы Арашан бул ысык суу экенде, жерден чыккан. Википедияга кирсеңиз, ар бир областта бар экен да. Көлдө да бар, Таласта да бар, Чүйүстө да бар экен. Ошол баягы таза, тунук, жакшы баягы нерсе деп ушуну баягы 7 областта бар, эч кимге баягы эмес. Анан любой тилде так айтылат, Арашан деп. Сары Өзөн деп койсок, мисалы орустар бурмалап коймок, өн айта албай. Бул англисче да, французча дагы, орусча дагы, казакча дагы любой тилде так айтылат экен. Анан жакшы баягы сезимибиз менен баягы таза болсун, ушундай бир кыргыздын сыймыгы болсун, ушундан бир киреше табайлык деп, ар бир областыбызда бар деп, ошондон баягы Арашан деп коюлуп калган да. 21-жылы катталдык, 50 жыл селекция жолу кеткен экен да. Улам тазартып келгенге, канын тазартып. Ошо гисар койлорду, кочкорлорду биздин жөнөкөй кыргыз куйруктуу койлорго кошуп, ошо жылдан жылга жакшыларын калтырып атып, ошо менен аргындаштырып атып, 21-жылы биз официалдуу түрдө айыл чарба министрликтен асыл тукум деген статусту алып, Арашан деп ошо катталдык да. Бул демек 51 жылда пайда болгон. 51 жылда канча кишинин эмгеги кеткен, мына 51 жылдык эмгеги кеткен да биздин фермерлерибиздин. Мындайча айтканда биздин аталарыбыз баштаган биз улантып кеттик десек болот да. Анан баягы расмий булактарда айтылып жүрөт экен, ушу Арашан породасынын автору бир 30дай элемпоз, малчы, фермерлер депчи. Мына мен деле автормун ошол породада. Автордун бирисиз, Мен мына автордун бирибиз, 33 автор бар. Баягы каттап атканда ошондо айыл чарба министри айтты эле, бир да породада мынча киши жок. Бирок чын айтканда биз баягы элдик селекция жолу менен да каттаганбыз. Себептен бул баягы бир кишинин эмгеги эмес. Муну чын айтканда мына Кыргызстан фермерлери өздөрү эмгек кылып атып, ушул породаны катташты деп, ошон үчүн элдик селекция жолу менен деп, кийин мына ученыйларды коштук буга. Илимий тараптан дагы мына изилдөөлөр болгон.
ошон үчүн мына баягы тез аранын ичинде катталып атат деп биз баягы 18-жылда баштаганбыз, 21-жылы катталып атат да бул жумуш. Ошол себептен баягы элдин да чоң салымы бар. Гисарлар деле окусаңыз булар дагы элдик селекция жолу менен деп катташкан. Алар канча жылда пайда болуптур? Алар деле баягы Башка породаларга деле ушунча жарым кылым убакыт кетет бекен? ооба, бул порода түзүш деген бир кишинин өмүрү кетет экен да. Ошон үчүн баягы селекция деген баягы бул узак татаал жол экен да. Ошол эле мына казактардын Эдилбай койлору ал дагы өзүнчө бир кишинин өмүрү кеткен экен. Биздин баягы Лучихин ушул меринос койлорду каттаган анын өмүрү кеткен да, чын айтканда. Анын баарынан баягы таң калыштуу. Анан селекция жолунда ушу бир кишинин өмүрү кетип атса, биздин кыргыз патенттен патент алып атабыз. Ошондо патентибиз биздин өлкөгө эле жарайт экен да. Анан мүнөтүндө бир кишинин өмүрүн талап кылган ушу селекциябыз биздин эле өлкөгө күчү бар аябай эме болуп калат экен да. Өкүнүчтүү болуп калат да. Жок, анан силерден сатып кеткенден кийин чет өлкөгө чыгарып кетсе, алар иштебей калабы бул? Автордук укук деген сакталыш керек да, кайра болбосун. Ошол болуп атпайбы? Бизде ошо кыргыз патентибиз, биз алып атканда түшүндүрмө берген, бул патент только биздин өлкө ичинде эле жарайт депчи. Сырттан дагы тааныш үчүн эмне кылыш керек экен? Элер алышка чыгыш керек да. Ар бир өлкөдөн өзүнчө патент аласыңар дейт да. Азыр Казакстанга, Өзбекстанга кайрылышсак, алар деген патент алыш үчүн биздин реестрге кириш керек, силердин породаңар реестрге киргенден кийин анан гана патент ала аласыңар депчи. Бул опурталуу нерсе экен, анткени тукум сырттан автордук укук жоголуп кетсе, ал таанылбай калышы мүмкүн да. Туура, ошон үчүн бу жерде ошо мамлекеттин сөзсүз түрдө жардамы керек деп айтып атканыбыз ушул да. Ушу бренд каттары колдонобуз, брендке жеткирелик мамлекеттен келди десек, эң биринчи ошондон башташыбыз керек да. Анткени буга чейин тажрыйба көрсөткөндө кыргызга гана таандык нерсени башка улуттар өздөрүнө деп жаздырганчы. Ооба, туура. Ошон үчүн баягы бул нерсени ошо эң биринчи ушу патенттен башташыбыз керек да. Эл аралык деңгээлде патент алып койсок, анан уже оңоюраак болот. Эртең биздин баягы кыргыздын сыймыгы деп мына ошондо айтса болот. Кыргызстан мына чыккан асыл тукум койлору деп. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, коомдун жалгыз коом артынан мындай маселелер чечиле албайт да. Ошон үчүн мамлекеттик деңгээлде мамлекет жактан колдоо керек, айыл чарба министрлик жактан колдоо керек. Эми азыр жол ачылып атат деп атпайсызбы, балким бир нерсе болуп калары? Кудай буйрса, жакшы ниет кылып атабыз. Мына жаңы министр келди, ушунун баарын баягы колдоо жакшы болсо, айыл чарба министрлик жактан керек болсо баягы ажообузга чейин ушул нерсени жеткирип, ушул нерселерди баягы чече тургандай болсок, келечек алдыда деп атам да. Кызыктуу маалыматтар айтылды. Эгер мен бербей калган суроо болсо кошумчаласаңыз болот. Жок, сиз аябай даярданган экенсиз. Жок, мага өзүмө кызык болду да. Болгон суроонун баарын бердик. Баягы мен деле чын айтканда азыркы күнү отуруп ойлонуп калам. Баягы билбей эме ойлогон деле жокпуз да, чын айтканда оюбузда жок болчу да. Ушундай баага жеткирелик же ушу бизнес катары ушуну колдонойлук деген чын айтайын бир да эме ойлонбоптурбуз да ал жагынчы. Анан баягы ушунча чын айтканда баягы жакшы жетишкендигиң жакшы болсо, сапат жакшы болсо, ошондо баа чыгат экен. Эл кызыгып баштайт экен бул нерсеге. Жакшы бизнес турбайбы деп эл да кирип баштайт экен. Анан баягы бул эми бир эле өкүнүчтүү нерсе, анча-мынча баягы саткандар сүйүнүч катарында фермерлер баягы YouTube, Instagramга салып чыгарып коюшат. Анан баягы кээде отуруп комментарияларын окуйм да. Анан өзүмдө ушундай бир эме болосуң, нааразы болосуң. Биздин элибизге, журтубузга кыргыз фермер
сатып атат. Мейли $10.000 болобу, $5.000 айырмасы жок баасындачы. Бирок ушул кыргыз эмгегин баалап сатып атат. Башка өлкөдөн болобу же биздин эле кыргыз сатып алып атабы? Баягы чыгып калды, ошону жакшы комментарий жазып, колдоо иретинде да молодцы. Бирөөнүн коюп, бирөөнүн акчасы кетип атат, сен эмнең кетип атат дебейсизби? Бир чети ошондой да, баягы колдоо максатында мындай эми такыр эле баягы негатив жазбайын десең да жөн эле лайк коюп кой. Анан баягы менин улутумдагы киши экен, менде бир патриоттук сезим. Өлкөбүздө ушундай асыл тукум пайда болуптур деп. Көбөйсүн, наоборот, молодцы. Эми фермерлер, эми мына койчулар кичине бир жакшы деңгээлге жетип, бир аз тыйын тыпыр таап аткан мезгилде, ой, ушундай эмелер комментарийлерди окуйсуң, баягы чын айтканда пайгамбарыбыз да айткан экен, эмнени баксаң ошонун сыфаты өтөт депчи. Биз баягы койчулар негизи өзү жоош экенбиз да, койго окшопчу. Анан биз көп маани бербейбиз, ага кайра жооп берип там бири-бирибиз менен кырылып андай жок да. Анан ошол сыфат менен мен ойлойм баягы биз ушуга көп маани бербей, көңүл бурбай, мейли эми жаса жаштыр, ала көрүп атат ушу кандай эмне экенин деп көп көңүл бурбайбыз да. Эми көпчүлүктө боло берет да андай нерсеге көңүл бурбаңыз, көңүлүңүздү чөктүрбөңүз. Эң негизгиси Кыргыздын атынан, Кыргызстандын атынан асыл тукум мал пайда болуп атат. Ошол жеңиш да. Ошол жеңиш. Анан мен ошо биздин элибизге, журтубузга наоборот ушу кайрылуу жасагым келет. Ушу биздин фермерлерибизди наоборот колдон келишинче колдоп, өзүң мал бакпасаң дагы бул мына Кыргызстанда чыгып атат ушул асыл тукум. Башка мамлекеттерге чейин көрсөтүп атышат, канча эмгек кылып атышат, ушуларды колдоп коелук, молодцы деп эметип койсо, биз да баягы ошончо от алып, эрибизди баягы жерибизди таанытайлы деп, мен айткандай Германияга чейин көргөзмөлөргө барып катышып келсек кандай сонун да. Эртең ошол эле немистер айтып калмак, Арашан Кыргызстан деп. Сизге дагы ыраазычылык. Бүгүн биз асыл тукум мал тууралуу, анын ичинде Арашан койлору тууралуу сөз кылдык. Бизде конокто Кыргыз кой багуучулар коомдук бирикмесинин төрагасы Мирлан Сатыбеков болду. Маекти мен Элизат Эркин тууралып бардым. Саламатта туруңуздар.